Жолдорду асфальттоо боюнча фонд түзүлгөн. Төмөндө дагы келебиз калган бир жараныбыз делегат маселе көтөрдү эле. Фонд түзүлүп, анан ар бир литр бензинден 1 сомдон төлөйт экенбиз деп. Мен былтыр эле курултайда дагы айтканмын, эскерткенмин сизге. 1 жыл бою иштеп келип, мына эми азыр фонд түзүлүп, 1-январдан баштап ишке кирет. 1 литр солярка менен 1 литр бензинден кармап калабыз. Бул фондко түшөт. Бул фонд аркылуу өлкө боюнча бүтүндөй жолдор жасалат. Айылдарга эле эмес, жайлоолорго чейин жолдорду жеткизебиз. Ушул фонд менен. Анан бул фондтун эмне үчүн 1 жыл бою иштедик? Мурда мындай фонддордо акча түшкөндөн кийин аны алып туруп ошо фонддун жетекчиси, министрликтер командировочныйга кылдым, буну кылдым, буга премиальный бердим, антип минтим деп эле жеп коюшчу да. Биз анын баарын толук жок кылып, даже керек болсо техникага запчасть сатып албагандай кылып, только жолго жумшалат дедик. Битум сатып алат, солярка сатып алат, анан шагылга иштетет, жолго иштетет. Зарплата да бербейт, запчасть сатып албайт, техника да сатып албайт деп атабыз. Техниканы биз алып бердик, жетиштүү түрдө алып бердик. 10-15 жыл, 20 жыл карабайт иштей турган техникалар, жаңы техникалар. Запчасттарын да мамлекет алып беребиз. Эмгек акысын дагы мамлекет төлөп атабыз, Минтранстын, жолчулардын. Ошондуктан элдин өзүнүн төлөгөн акчасы ошо асфальттоого кетсин. Биз айылдардын арасында эле эмес, жайлоолорго чейин, тоолорго, курортторго чейин асфальт жеткизели деп атабыз. Европада өнүккөн өлкөлөрдөй кылалы деп атабыз. Мына ошого ушул фонд керек. Ар бир берген акчаңар мамлекетке же болбосо бирөөнүн зарплатына кетпейт бул фонддо. Эмне үчүн мындай кылдык? Анткени бизде 1 миллион машина бар да. 1 миллион машина. Биз 7,5 миллионго жакындап калдык. 1 миллион машинебиз бар. Анан машинени мисалы бирөө бир жиби болсо дейли да. Bir ayda 2 жол айдайт да. 2 жол айдайт, 2 жолу бир 50 литрден 100 литр бензин коротот дейли. А кээ бирөө бар, күнүнө 100 литр коротуп айдайт. Анан жолдошулар талкалап атабы? Ошо кийим көп жүрсө ошол талкаласын да, кийимдин машинеси болсо ошол асфальтка акча төлөп койсун да. А машинеси жоктор неге неме кылыш керек? Биз республиканский бюджеттен бөлүп азыр жасап атабыз. Бирок дагы деле бөлө беребиз. Дагы калды да бир 10 жыл, 15 жыл бөлүп жасап жолдордун баары бүткөндөн кийин, андан кийин анан ушул фонд ошол жолдун сакталып турушун, баягы сапатын, бузулуп калса оңдоо иштерин ушул фонд жүргүзөт да. Мына ошондо калыс анан адилеттүү болот.